Ушул жак экен? Ассаламу алейкум. Силерби бул жакта? Жанагы жаңа ачылган жер бар экен. Апамдын каттамасы деген. Ресторан менен үйдө жасалып аткан тамак аштын нормативдери бирдей эле талапка коюлат да. Чынында мына республиканский больницада да жок да мындай шарт. Жанагы эжекебиз айткандай, жашы чоң апаларыбызга, аталарыбызга да ушундай ыңгайлуу шарттарды түзүп коюшуптур. Именно ырдаган кишиге бизге каймак чай менен каттама бекер болот да. Биздин тарыхта дагы эмбанк болгон экен тургандай. Элдер сураганда байланыштуу ал кандай жасалат, кандай шартта жасалат. Бир аз кыскача болсо да көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Саламатсыздарбы эжекелер? Кандайсыздар? Бажаксызбы? Атым Али, фамилиям Эргешев. Ошол тамак аштарды кандай жасалат деп көргөзүп беребиз ар дайым. Анан бул жака да ачылган элдер айтып калды бизге. Кандай жасалат, кандай шартта жасалат, көргөзүп берели деп келгенбиз. Эми биз бошойтабыз, жеке. Жок, сизге мешайт этпейбиз. Ассаламу алейкум. Сизби бул жакта? Эке кандай чаксызбы? Туруңуздар, баш кийим берели. Бериңиз, бериңиз. Сөзсүз. Ар бир бесебизде перчатки бар. Сиз каяктан келдиңиз? Каяктан келдиңиз? Журналистмин, тааныштырайынбы өзүмдү кайра? Жок, балым. Эл билсин деген долбоор бар. Кандай? Көргөнсүзбү? Эл билсин деген долбоорду. Кам? Ошо долбоордон келдик. Достор, ошол апамдын каттамасы деген ачкан экен бул жагы. Биз болгону шарттарын, жасоо шарттарын көргөзүп беребиз. Албетте аны көрүүчүлөрүбүз өзү баа берет. Бул тесталар экен. Тесталар. Чыныгында айтканда мындай стол же болбосо башка пол маселелери боюнча тазалык жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес, туура. Аябай жакшы. Чындыгында кээ бир ашканаларга караганда пример келтире турган жер. Бирок биз мактабайбыз, жамандабайбыз, болгону фактыларды көргөзөбүз. Эжеке, мына сиздин жаныңызда тартып атабыз. Биз азыр сизден талап кылчу нерселер санитардык нормаларда көрсөтүлгөн талаптар, эжеке. Ошондуктан анан жеке мага таарынбагыла, Кухнясы ушул. И ушул, экөө эле. Жок, заготовка башкалдак. Заготовка кайсыл жагында? Заготовка башкалдак болот, ал эми түнчүндө заготовка болот. Ошол заготовка боло турган жерди көргөзө аласызбы? Болгон жери? Возможно, бул жак окшойт, Бизде дегенче баягы сухой жарко лето, бизде жана бузула турчу продукция эмелерибиз жок, свежий жасайбыз, холодильник даже жок. Түшүнөсүзбү? Биз сонун бекен. Жактыбы силерге? Ошо. Кел тургула. Биз айтып атабыз го, биз жаман дебейбиз, жакшы дебейбиз. Болгон фактыларды көрүүчүлөргө. Деген баягы ачылганына эле 2 ай болду да. Анан тиякта өзүңүздөр көрүп аткандай кухня ремонт болуп жүрүп атат. Тилекке каршы бул деген негизи апамдын каттамасы ассоциация домашняя кухня, домашний деген да. Биз деген баягы чайхана, деген ресторан, кофейня эмеспиз да. Анан үйдө жасала турчу тамак аш да. Болгону бизде менюда каттама бар. Каймак күнүкүсүн күнүгө келет. Сүт эметпейт, холодильникке салынбайт, холодильник жок. Бизде ошо көргөндөй эле бияк болот. И бияк. Сиз киргиле бияка. Саламатсызбы, папа, кандайсыз, жакшысызбы? Бул жагы заготовка жагы экен. Жанагы сиз кандай эжекебиз? Жана сүйлөп аткан эжекебиз. Жанагы сиз айтпадыңызбы? Ресторан эмес, биздики үйдө жасалат деп айттыңыз да. Бирок эжеке мыйзамда жалпы талаптар деген жери бар да. Биз үйдө жасайбызбы, ресторанда жасайбызбы? Албетте буну эл үчүн жасап атабыз да. Конечно, албетте. Ошондо ресторан менен үйдө жасалып аткан тамак аштын нормативдери бирдей эле талапка коюлат да. Ошол нерсени унутпашыбыз керек. Бул бир маалымат катары. Заготовка канасы да чоң эмес, чынында. Бирок стол маселеси боюнча тазалык кээ бир ашканаларга үлгү боло турган деңгээлде бул жердеги тазалык. Кээ бирлер айтышы мүмкүн да. Мен эмне үчүн айтып атам? Жана кээ бир адамдар бар. Биз май менен иштейбиз,
май менен иштегенибиз үчүн ушундай чатпашып кетет деген сөздөрдү айтышат да. Бирок мына чыныгында фактически көрүп атабыз бүгүнкү күндө. Май менен иштеген ашкана болобу, ишкана болобу таза иштесе болот экенине апамдын каттамасында пример кылып көрсөтсөк болот да бул нерсени. Жакшы экен. Бирок негиздөөчүсү сизби? Ооба. Негиздөөчү сиз болсоңуз апа мындай экен да. Эми сиз колдонуп аткан ашкананын тазалыгы жакшы да. Мисалы, чынында эле айтыш керек. Эски бир үй, мына үй да эми заведение да. Ошол эски бир үйдү ушундай нур катары кылып колдонуш деле анча-мынчасынын колунан келбейт. Жада калса биз аты чыккан, атактуу болгон ресторандарга кирсек деле сырты жакшы. Сырты жакшынакай. Бирок ашканасына кирсек тилекке каршы жаман абалдарды көрүп баратабыз да азыркы учурда. Мен мындайынча айтканда сиз эски бир заведенияны алып туруп, ичине ушундай тазалыкты сактап иштетип атканыңыз үчүн мен бир аз кубандым да чынындачы, өзүм көрүп деле. Ошондуктан Сиз үйдүн ичинизде көрдүңөрбү? Кечип коесуздар. Каякта? Үйдүн ичине кирип көрдүңөрбү? Тиги коноктор отурган жакка? Жок, кирген жокпуз. Бир четтен көргөзөбүз баарынчы. Болгону жанагы мен кээ бир эжекелерибиздин көзүндө көрдүм да, журналисттерди пропагандист катары карай турган болуп калышыптыр да, кээ бирлеричи. Андай эмес. Биз журналисттик этиканы сактап, биз фактыларды көргөзөбүз. Жыйынтык элде калат албетте. Биз журналисттик этиканы сакташыбыз керек ар дайым. Бир айткып кетейинби? Бизде баягы коноктор айтат да, эже кантип каттама кантип жасалып атат, көрүп алсам болот деп. Эми баягы бахила менен эмесин чепчик берип эле коноктор кирип көрөт, потому что үйдө эле баягында отурат да, биягында эле кухня элесеңиз, мүнтө эле кирип эле көрүшөт. Интересно болуп атат да. Үйрөткүлө деп да кетет, аны үйрөтүп да коебуз. Элдерге кызык болгон үчүн келип отурабыз бүгүн. Мынаны караңыздар. Буну чечип кириш керек же болбосо бахила менен кириш керек. Бул чынында мына республиканский больницада да жок да мындай шарт. Ооба. Анан сигнал бергич кетиңиз. Ошондо бутуңузга толугу менен жабышат. Баягы журналисттерге эмес, даже коноктордо же болбосо бутун чечит, же чечпесе каласынча. Мына көргөзөтөйүн азыр 1 мүнөт, мына. Сонун экен. Мына мен конокмун да келдим да, соответственно бутумду мынтип. Бунун себеби койгонубуз биздики апалар келет, алар эңкей албайт, мындай жаштар келгенде буларга апаларга, айымдарга, кичинекей балдары менен аябай удобно да. Бүгүнкү чыгарылыш аябай мындай креативдүү болуп атат да. Бул жакта жанагы колу менен алса боло турган бахила, жанагы эжекебиз айткандай, жашы чоң апаларыбызга, аталарыбызга да ушундай ыңгайлуу шарттарды түзүп коюшуптур. Жанагы нерсени да окуп калам да комментарийлердечи. Жана канча сомго реклама кылып бердиң деген адамдар чыгып калат да. Азыр силер мына естественно көрүп атасыңар да, биз күтүлбөгөндө капысынан кирип келе атабыз да силерге, туурабы? Ушундай адамдар деле кездешип калып атат. 95 жыл болду. Мына күзгүгө. Ооба. Бул мурдакы илгерки жанакы немецкий наклейкалардан алып келишкен. Ушуну ат башыдан алдырып келдик. Сону. Анан кийин бул бул мындайынча айтканда бир тарыхтын бурчу турбайбы, Бир жеке тарых. Үйдүн баары эле тарыхтын бурчу бул. Кийиктердин баарын биз деген атайын апшыбайт этип, эскини жаңыртып баарын деген койгонбуз. Аябай сонун. Бул биздин VIP кабинка деп эсептелинет. VIP кабинка бул. Бул деген анткени өз кол жуумучу эмеси бар. Кол жуумучу бар, мында өзгөчө олдучу калган. Мына кол жуугучу болгон үчүн VIP кабина. Башка кабиналарда жок болгон үчүн бул VIP эсептелинбейт. Мына силерге көрүп атасыңарбы? Мына VIP десе биз башка нерсени элестетип жүрөт экенбиз. Бул VIP эмес кабина? Жок, бул да чоң кодок үйүбүз. Бул ошондо жанагы банкетный залыңарбы? Ошондой сыяктуу. Кээде 2 киши келип калат, 3 киши келип калат, анан кийин ал жандарына отургузабыз, анткени үй батпай калганынан караштуу. Карасаңыздар, бул жакты тарых деп айтып атасыздар да, бир тамаша катары айтып атам да. Биздин тарыхта дагы Эмбанк болгон экен туугандар. Апабыздар сайган 69-жылы сайдырткан. 69-жыл, сентябрь айы. Суу саарга. Сонун бул биздин Таза. каттама. Бул
Общий зал болады бул жак? Анан бияга көрдүңүзбү? Кухнясы биякта. Отурушат да биякта хахай хихи деп эле мүнтүп эле бүйтүп карап элек да. Түшүнүңөрбү? 2 комнатабыз. Ошол эле 2 комната, Аябай жакшы экен, чынында. Дагы бир жолу айтып атам да, шарттар аябай укмуш эмес. Чынында. Жанагы кээ бир ресторан, кафелерге караганда шарт укмуш эмес. Бирок негизгиси тазалык жана сапат болуп атат да бул жерде. Анан бул жака келгенде адам өзүнчө бир тарыхты, мындай эски бир заманга кайткандай, бир мындайча айтканда бир апанын өзүнүн бир жеке тарыхыны элге тартуулагандай да. Жана коллекция деп коебузбу? Жеке коллекциясы. Адамдын өзүнүн бир өмүрүндөгү жеке коллекциясы экен да. Ошондой эле бул деген кандачканы 60-жылдары болгон. Муну дагы биз деген сактап алып келип апам бияка илип койгон. Анан муну апам өзү сеп катары өзүнүн себине сайган. 80-жылы. 80. Мына бул биздин менюбуз. Бул биздин О, мына чоң меню. Болот экен. Чай, каттама, анан жумурка болду. Сонун экен. Мына силерге бизнес. Бияка тең турист. Аккордеондор. Анан ким комуз чертип кетсе, эме каттама менен чай бекер болот да, ушуну акцияны. Токтоңуз, келиңиз. Кандай дейсиз? Эгерде бир коноктордон, допустим, коноктор аккордеон же балким ырдап комуз черткен болсо, именно ырдаган кишиге бизге каймак чай менен каттама бекер болот да. Бартап баалайбыз. Анан эртеңки Ноорузга эме белектерибиз бар. Эме бизде 13-үндө, допустим, кайрымдуулук кылабыз, калпак күндөрү бизге улуттук майрамдарда аябай жакшы белгилейбиз. Негизи биз деген Ким комуз черткенди билсе, келгиле. Бекер тамактанат экенсиңер. Ооба, кириңиздер. Кириңиз. саламатсыздарбы, бахила кип кириңиз. Бул технология деген дагы мен так маалымат жок мындай, бирок бул бизде Кытайдан келген башка ишкерлер дагы кызыгышы мүмкүн да. келсе керек. Казакстандан, Кеттик, киребиз ага да. Полностью көргөзүп беребиз. Бүгүн бир көрсөң Азиза, мына биздин деген официанттар жеңе, балдызга. Мен дагы бул жак эрке бала экен. Бул инстаграмыңыз окшойт, Мына биякта келсин. Бул күйөө бала. О, Дастиш дейт. Инстаграмы дагы бар. Күйөө бала экен. Мен балдызмын бул үйлөдө. Ноорузга даярдык көрүп атканбыз. Сиз кайнеже болсоңуз керек, Билип койдуңуз го? Билип калдыңыз. Бул жакта коноктор бар экен, сонун. Элдерлик тарткалар. Жок. Отургандар тартылбайт. Бул жаңы столдор келет ау, силерге? Аябай киши көп болот да. Анан жаңы бул тарыхтан калган боз үй тигилди. Кире бергиле. Бешиктен бери бар турбайбы? Столдор келет, что баягы очередь болуп калат атпайбы? Азыркы боз үйдө эле шарт болот бул жакта да. Албетте. Ошондой, Ошондо бул экинчи боз үй болот абы? Ооба. Мына столдору жакшы экен. Тазалап, жуп тазалап, арчалап киргизет. Бул бешик эмнени билдирет эми? Бул жака алып кирипсиңер. Биздин агабыздын бир ымыркай кызы төрөлгөн. Ошол кызды бешиктейбиз буюрса. Эртең бешикке бөлөбүз. Жок, силер азыр мына бейжигиңерди көрдүк го. Бул жалпы үй бүлө окшойт, баарыңар. Чынында мындай үй бүлө окшойсуңар. Мен ойлоп турмун, мындай креатив болсун деп коюп койгонбу деп ойлогом да. Бизде үй бүлө да. Көрсө баарыңар тууган турбайсыңарбы? Келиңиздер туугандар, чынында. Биз азыр өзүбүз көзүбүз менен көрүп атабыз. Албетте силер да камерада көрөсүңөр бул нерсени. Тазалык, тазалыктан сырткары бул жакта түзүлүп аткан дагы шарттар бул жака ар бир элге бул жака келсеңер болот деген сунушту бергенге даяр кылып койт экен да адамдычы. Анткени азыр боз үйдү көрүп атабыз. Ал жакта жарандар отурганына байланыштуу биз аларды тарта албайбыз. Бул жак экинчи боз үй экен, ага курулуп аткан шарттарды биз көрүп келе атабыз. Анан ар бир тараптын эки ою болот дегендей, ар кандай түшүнгөн адамдар боло турган болсо, ортодо мен эжекебизден да сурап кеттим. Биз кадимкидей эле капысынан кирип келгенбиз бул жака. Силерге рахмат. Биз кайттык. Бирок аябай ыраазы болдум. Чынында кылып аткан ишиңерге чынында мен өзүм жеке ыраазы болуп атам. Анткени бул жака шарттарды жакшы түзүп атасыңар. Буюрса элдерди ыраазы кылып иштей турган ишканалардан болгула эжекелер. Азыр бир мүнөт нанос келет.